Балыкчы шаардык бейтапканасынын эшиги ачылып, жаңы аба киргендей. Себеби бул мекеменин коридорлору жаңы дарыгерлер менен толукталып, жаш өмүр сакчыларынын жаркыраган көздөрү, сезимтал жүрөктөрү, тарткан аба колдору шаардыктардын үмүтүн арттырып, кубанычтуу күнгө жетелегенсийт. Кыргыз Орус Славян университетин аяктап, кайра эле ошол университеттин ординатурасында окуйм. Бишкекте 3-й детский больницада 1 жылдай эмгектенгем. Как педиатр ради не зарплаты, азыр опыт алыш үчүн иштеп атам. Обычно жаш адамдар ошондой го. Так калган жакшы эле шүгүр, бирок опыт алып, адамдарга жардам кичине болсо да тийип. Ошо жарандардынчы медиктерге кылган мамилеси кандай болуп өзгөрсө деп ойлойсуңбу? Токсичность главное. Адамдын токсичности болсо болду, калганы болот да. Мындай түшүнүп мамиле кыла турган. Келген адамдардын бардыгына эле түшүнүктүү мамиле кылган аракет кылам. Бирок не токсичный адамдар деле болот. Главное для меня токсичность. Билип кирип карап, адам отура, бул жакта пациент отура, сразу үстүнөн кирип кетпей, же күтүп туруп алып чыккандан кийин кирип. Ошондой эмелери да бар экен да. Жаш адистер өз билимдерин өркүндөтүүгө жана ооруларга сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүүгө даяр экенин айтышат. 2020-жылы ординатурамды Балыкчы шаардык бейтапканасынын төрөт бөлүмүндө ординатурамды өтүп кеткенмин. Дипломумду 2022-жылы алдым. Азыркы тапта мен үй бүлөлүк дарыгер болуп эмгектенүүдөмүн. Кошумча окууларды дагы дайыма окуп турамын. Азыркы тапта мен превентивный, интегративдик жана карылыкты алдын алуу медицинасында дагы окуумду улантуудамын. Клиникалык нутрициологдун окуусун ийгиликтүү аяктадым. Иштеп аткан ишим мага жагат. Анткени биз дарыгерлер ооруларды алдын алуу жана ооруларга убагында жардам көрсөтүүгө, ушуга кошумча кошконубузга мен ушуга абдан сүйүнөмүн. Жана жаш дарыгерлерге менимче дагы жакшы окуулар болуп турса, биздин дарылоодогу методикабызды дагы жаңыртып, современный жаңы методикаларды үйрөнүп, ошолорду биз ишке киргизсек деп жакшы болот деп эсептейм. Балыкчы шаарындагы бейтапкананын шарттары сени толук канааттандырабы? Шарттар мага толук канааттандырат. Бул эми ар бир адамдын өзүнөн деп эсептейм. Ким издесе табат деген сөз бар эмеспи? Изденсек, аракет кылсак, баардык шартындагы түзгөнгө баардык мүмкүнчүлүк бар. Азыр 21-кылым бул жетишкендик, баардык технологиянын баардык өнүккөн кылымда жашап турабыз. Андыктан өзүбүздүн күчүбүзгө колубузда. Кандай шарттар менен ошо иштейин деп тандап келип калдыңыз? Бул жака ординатурамды 2020-жылы тапшырып, ординатурамды өтөйүн деп келдим. Төрөт бөлүмүндө аябай жакшы практика алдым. Балыкчы шаарын жактырып калдым. Орто жолдо дагы башка иш алып барууда жүрдүм. Анан кайрадан келдим. Анткени Балыкчы шаары өзүнүн кандай бир тузу оор деп коет эмеспи? Ошондуктан эмнегедир кайрылууга туура келди. Мен өзүм үй бүлөлүүмүн, жолдошум бар, жана 2 баланын энесимин. Балыкчынын абасы таза, кичинекей өзүнчө бир шаар болгондуктан өзүнө тартат да. Дарыгерлердин сөздөрүндө патриоттулук жана ооруларга кызмат кылуу тууралуу чыныгы ишеним сезилет. Сол поликлиникага иштегениме 1 ай болуп калды. Көбүнчөсү медсестралар менен врачтар жетишпейт экен. Население аябай көп болуп калат экен, жумуш дагы аябай көп болот экен. Ошон үчүн жаңы бүткөн врачтарды, медсестраларды ошо жумушка чакырат элем. Жумуш жакшы, оңой, бардыгы мындай айтканда өзүңүздөрдөн алып кетчү, жумушту алып кете турчу. Шаардын өнүгүүсүнө салым кошууну каалаган дарыгерлерди жылуу кабыл алган жетекчилик мындан ары да аларга ар тараптуу колдоо көрсөтүүгө даяр экенин билдирди. Күткөн адистердин бири
бирөөсү педиатр болуп азыркы учурда кабыл алып атат, бирөөсү болсо үй бүлөлүк дарыгер. Ал дагы ушул гинекологияны окуп атыптыр. Быйыл экинчи, бирөөсү биринчи курс ординатура, бизде клиническая ординатура деп айтылат, клиникалык ординатурасын окуусун окуп атып, ошо биздин базабызда өтүп атат да. Негизи ушу балыкчы шаарыбызга куш дарыгерлер абдан көп керек болуп атат, ошону менен бирге үй бүлөлүк дарыгерлер да керек болуп атат. Маалымдай кетсек, бүгүнкү күндө Балыкчы шаарынын жалпы дарыгердик практика борборуна 16 кууш дарыгери, 8 үй бүлөлүк дарыгер, 36 медайым, 8 кенже кызматкер жетишпейт.